Ош облусунун Ноокат району аяктап, Баткен облусунун Кадамжай району башталган аймактагы Кызылкыя шаары. Облус борборунан 150, Ош шаарынан 86, ал эми коңшу Өзбекстандын Фергана шаарынан 39 чакырым аралыкта Ош Баткен Исфана жолунун боюнда жайгашкан. Кызылкыя республикадагы эң жаш облустагы, калкынын саны эң көп шаар. 2018-жылдагы статистикалык маалыматтар боюнча мындагы жашоочулардын саны 51 миңден ашкан. Деңиз деңгээлинен 1058 метр бийиктикте турат. Совет мезгилинде кара алтыны менен таанылган шаардын алгачкы кышы мындан 3 кылым мурда коюлган. Кылымдын соңунда кыштак катары пайда болуп, аз убакыт аралыгында эле калкынын саны кескин өскөн. Анын башкы себеби мындагы көмүр кенинин ачылышы эле. Кызылкыя шаары 1898-жылы кой айдап жүргөн малчылар тоодо Кызылкыя деген сөз красный тропа, Кызылкыядан ошону менен айдап жүргөндө мына таштар, кара таштарды алып жагып көрсө отко күйүп атат. Ошондо дизилдешип жүрүп, биринчи жолу француздун бир инженери Жюри деген ошол негиздеп, анан да чет элден, Россиядан келген ошондойлор келип анан чыны менен ошо угольный копий дейт, ошол көмүрдүн таштарын алып, анан кийин ошондон баштап шахталардын алгачкы ачылышы башталган. Анан кийин 1905-17-жылкы орус революцияларынан кийин Ядрёнко, Солнышко, Хрипченко деген ошол революциянын катышуучулары келип, эң алгачкы совет бийлиги ордоткон шаар бир эле Кыргызстанда эмес, ушу Орто Азия чөлкөмүндө биринчи Кызылкыя шаары совет бийлиги ордотулган. Биринчи жолу ошол Кызылкыяга темир жолдо келген. Ошондо баягы жумушчулардын, солдаттардын депутаттык совети түзүлүп, ошо биринчи советтин төрагасы болуп ошол Ядрёнко шайланган. Бир 1938-жылдын 19-июль күнү ошол кездеги Төрөбай Кулатов жетектеген Кыргыз ССРнин өкмөтүнүн чечими менен ага чейин кыштак болуп келген Кызылкыяга шаар макамы берилген. Ал советтик Кыргызстандагы мындай статус алган шаарлардын 8-си эле. Андан соң шаар турмушуна шайкеш келчү административдик имараттар, коомдук маданий мекемелер курула баштаган. Алгач кенчилердин шаары болгондугуна карабай, убакыттын өтүшү менен ал ири өнөр жай ишканалары бар, жашоого эң эле ыңгайлуу конушка айланат. Мына Турдак Свалч иштеп турган мезгилде 2 ири табак завод курдук, тамеки завод. Ар биринде кубаттуулугу 10 000 тонна тамеки ферментация кыла турган. Мурун 10 000 тонна алып барды. 87-жылы бир эле Кызылкыя тамеки заводунда 35 000 тонна тамеки ферментация кылган. Мунун акчасы эмне деген акча? Республика боюнча ошондо 70 000 тонна болгон. Экинчи жана машина куруу заводу ЦК КПССтин борбордук комитеттин баш секретары Бережнев, СССРдин министрлер совети техник кол койгон. Строительство машиностроительного завода в городе Кызылкыя по выпуску комбайновых пильных цепей деген ири завод курулган. Бар болгону бир эле пайдалуу продукция бере турган аянтта ошонун 64 000 чарчы метр болгон. Өзгөчө завод болгон. Ал келечекте автобазасы бар, 380 киловатт высоковольтный линия курулган.
70 гектар жерде ээлей турган чоң завод болот эле. Жана айтып атпаймынбы? Троллейбус жүрө турган, 2 микрорайон боло турган, торговый центр, стадион курула турган келечектүү шаар болот эле. Ошонун бардыгы ана Горбачевдун ошо кайра саясаты алга жылбады. Жана ПИСАК деген программа кирип, бир эле Кызылкия эмес, бүтүн республика боюнча өнөр жайы талкаланды. Быйыл Кызылкиянын кыштак болгонуна 120, ал эми шаар макамын алганына 80 жыл толду. 80-жылдардын соңунда өнүгүшү өр алган шахтерлордун шаары өнөр жай товарларын сатуу боюнча Ош жана Токмок шаарынан өтүп, Фрунзеден кийинки эле орунга жеткен. Нурбек Боркошев, Эмилбек Саттаров, Кутмантаң көрсөтүүсү.